Кээ салам бергенде минтип салам берет, кайра минтип алып келет, анан кайра мындай кылып берет, кайра мындай алып келет. Арак ичип ачуун басам деген бул акмакчылык, бул галдирбайчылык. Достор, эчтек алып келбей эле жөн эле келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, Кудай жалгасын, миң мартага шүгүр деп, сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болобу дейт. Суроого жооп бергенден мурда менин кээ бир досторум, мухлис адамдар айтча, Чубак ажы, сиз ар күнү чыгып телевизордон суроого жооп бере бересиз. Уже суроолор түгөнүп калып, кайра кайталанып баштады. Эми сиз токтотуңуз суроону жооп бергенде. Ушул авторде сакталып кала берсин деп мага осуят айтып атышат. Аллах разы болсун таксырларыман. Бирок алар саясаттын көз карашы менен сүйлөп атат да. Ушакка жетти, ушул жерде кал, ушинтип өмүр бою жазылып калсын. А бизде 4 фут жыгач атты минбейинче кызмат кылына берет. Ас-салату жаназа. Жаназа намаз келименче айтыле берет. Адамдарга жагып атабы, жакпай атабы, дин айтыле берет. Бул суроо туура мага 100 жолу кайталанды. Мен ушул суроону 152 жолу уктум мисал үчүн. Бирок берген адамга биринчи суроого. Берген адамдын биринчи суроосу да. Сиз кайталанып калып атат, эми айта бербең, урматыңыз кетип калат. Жок. Менден ар саат сайын бир суроону ар башка адам сураса, ар бирине кайта айтып бере берем. Дин ошондой. Фазаккир. Эстеткениң дейт, эстетебиз биз. Кур'ан-ы Каримди өмүр бою окуп атабыз, окуй беребиз, дагы окуй беребиз. Тирүүсүндө окуп бүтүп калып аз келгенси, өлгөндөн дагы окуп дагы сону багыштап коебуз, кайра окуй беребиз. Бул дин. Мен урматымды сактагысы келгендер ушинтип айтышат, урматтуу бир туугандарым. Жок, ага мен кошула албайт элем. Биз айта беребиз. Адамдар качан сурабай бардыгын билип алса, анда унчукпай калабыз. Бирок сураса айта беребиз, кайра кайталап айта беребиз. Анткени күнүгө адам туулуп атат. Күнүгө нике кыйып атабыз, күнүгө адам өлүп атат. Демек жаңы мусулмандар бар экен. Болду 6 миллион болду, анда башка азайбайсың, көбөйбөйсүң десе, анда маселени бир сер айтып бүтүрүп, бүттүк деп отуруп калат элек. Бирок андай эмес экен. Бүгүн барың, эрте жок, ушундай экен дүйнө шок. Ошого капа болбогула, кайталанган суроону дагы кайталап айтып кое беребиз. Багымдатка азан айткандан кийин каза намаз окуса болот. Багымдаттын азанынан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздар окулунбайт. Багымдат экиреге сүннаты гана, экиреге парз окулат. Бирок каза окуло берет. Мисал үчүн багымдаттын азан айтылды, экиреге сүннат үйдө окудуң, мачитке келгенде тахиятул масжид окубайсың. Макру нафил окуган. Таң аткандан баштап, азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин нафил намаздардан экиреге сүннат гана урса, башкасын баары болбойт, макру болот. Бирок каза намаздан окуса боло берет. Мына ушундай.